время урока, когда вы уходите, когда приходите. Ош шаарындагы орус тилдүү мектептерде китеп тартыштыгы бар. Бул көйгөй айрыкча башталгыч класстар менен жогорку класстарда жаралууда. Мындан улам ата-энелер балдарына өздөрү сатып берүүгө мажбур болушкан. Бул кандуу камсызды албадык. Анткени китеп менен дептер бул бир жолу колдонуучу да. Бала ошол китепти колдонуп, даже өзүнүн кол жазмасы менен запись калтырат. Кийинки жылга окуучуга калтырганга ыңгай жаратпайт. Эми муктаждыктан карандаш менен жаздырып, өчүрүп колдонгон мезгилдер деле болуп атат. Бирок ага карабастан ушу айрым учурларда ата-энелер өздөрү сатып берип атат. Башталгыч класстарда бардыгында эмес. Каладагы номер 4 Киров атындагы мектепте 3800 бала окуйт. Окуучулар мамлекет тарабынан 60% китеп менен камсыз болгон. Мектеп жетекчилиги маселени жоюу максатында болгон күчүн жумшап жатат. Мугалимдер убактылуу көзөмөл менен балдарга уюлдук телефон аркылуу сайттан электрондук китептерди пайдаланууга уруксат беришкен. Керектүү китептердин тизмеси берилип, акырындап толукталып жатканы кошумчаланат. Китепти алып, копиядан чыгарып, барактарды чыгарып, аябай кыйналат элек. Мына быйылкы жылы санайып мугалим абдан жакшы бизге чоң түрткү болуп жатат. Айрым мектептерде телефонго тыюу салабыз, алып койгула деген идеяларды айтты. Бирок биз мугалимдин көзөмөлү менен ошо китебим жок деген балага уруксат бердик. Ошол заматта ачат, сайттан табат, предметти табат. Ошо китебим жок деп отурбай, хотя ошол менен бул деле отурумдук көрүнүш. Китепти барактап ачып окуган бөлөк нерсе, муну биз отрицать эте албайбыз. Бирок мүмкүнчүлүктөн ушул жол менен чыкса деле болот экен да. Ошон үчүн азыр биз аракет кылып жатабыз. Анан Ош шаардык билим башкармалыгына бүгүн түшүптүр. Орус класстары үчүн китептер. Азыр алабыз дешип атат. Ош шаарында билим берүү башкармалыгы окуучуларды 90% китептер менен камсыз кылганын билдиришет. Деген менен анын ичинен көпчүлүк пайызы эскилиги жетип, жараксыз абалга кептелген. Мамлекет тарабында китептерибиз фондто бар болгону менен ал китептердин эскилиги жеткени үчүн анан жыл сайын азыр жаңы стандарт менен жаңы программа иштеп аткан үчүн жанагы биздин эски китептерибиз жараксыз абалга келип калды. Ошондуктан азыр ата-эне менен мектептердин ортосунда бир аз ошол чоң көйгөйлөр жаралып жатат. Ош облусунда жаңы окуу жылына карата 552 мектеп окуучуларга эшигин ачты. Анда 264 миңге жакын бала билим алуусун улантышууда. Китеп менен камсыздоо 80% негизги көйгөйлөр орус тилдүү мектептерде экени белгиленди. Жаңылоо сыяктуу маселелер бүгүнкү учурда ирети менен чечилип келе жатат. Учурда ошол мен жогоруда айтылгандай эле айрым гана предметтер боюнча китептердин жетишсиздиги облустун аймагында бар. Негизинен китептер Ош облустун аймагында жетиштүү. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кыргызстандын билим берүү уюмдары үчүн окуу куралдарын учкун басмаканасы чыгарып баштады. Буга чейин китептер жеке басмаканаларда чыгарылып, баасы жогору болгон. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.